Мен Аманкулов Эмир Эркинбекович 1983 жылы Чүй областына караштуу Панфилов районунун Эркинсай айылында инженер-сейсмологдун үй бүлөсүндө төрөлгөм. 1989 жылы Кубат Жуматаев атындагы Эркинсай орто мектебине кадам аттап, 2000 жылы бүтүрүп, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик Тоо-Кен университетинин Тоо-Кен факультетин аяктагам. Менин алгачкы эмгек жолум автодорожный техникумда мугалимдиктен башталды. Үй бүлөлүк ар кандай шарттарга байланыштуу мен Панфилов райондук жаштар комитетинин төрагалык жумушуна баштадым. Андан кийин өзүмдүн ийгиликтүү ошо жумушумду аркалануума байланыштуу Панфилов райондук спорт комитетинин төрагасы болуп шайлашты. Спортту райондо ийгиликтүү иштер жүргүзүп, ошол эле улуттук оюндарга, олимпиадалык оюндардын түрлөрүндө басым жасап, жаштардын демилгесин көтөрүүнүн негизинде кийин биздин Панфилов районунун эли райондук кеңешке депутатка талапкерimi коюп, депутат кылып шайлашты. Депутат болуп иштеп жүрүп, социалдык комиссиямда мүчө болуп, социалдык көйгөйлөрдү, орчундуу маселелерди көтөрүп, өз эмгегимди ушу элиме, журтума кызмат кылып келип жаттым. Кийин элдин суранышы, өтүнүчү менен Кара Балта шаардык кеңешке депутатка талапкер болуп чыгып, депутат болуп шайландым. Шаар үчүн дагы иштеп, шаарда инфраструктура, социалдык көйгөйлөр, архитектура, бардык кандай гана маселе болбосун, биз өз салымыбызды шаар үчүн кошуп, өзүмдүн депутаттык милдетимди аткарып, андан соң мэрдин орун басары, вице-мэр болуп иштедим. Жаштар комитетинен баштап, райондун акимчилигине жери бүт бардык жумушту аркалап келдик. Бүт бардык көйгөйдү биз практикалык түрдө, теориялык тартканда баарын түшүнөбүз жана билебиз. Эми менин бүгүнкү күндө ушул биздин калың журттун, кадырлуу журтубуздун дагы сунушу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерликке номер 22 Жайыл округунан баратканымдын бирден бир себеби. Жайыл Панфилов районундагы көйгөйлөр көп. Элибиз журтубуздагы калың журт арасындагы дагы чечилбей турган маселелер көп. Анын баарын мен практикалык түрдө өз мойнум менен, өз жон терим менен өткөрүп чыктым. Мунун баарына тең көзүбүз дагы, билимибиз дагы, дараметибиз да жетет. Чечүүгө бардык шарттар бар. Жайыл Панфилов райондорунун айыл чарба багытына биз терең жана басым жасашыбыз керек. Кандай бир культураны, кандай бир өстүрүш үчүн, продукцияны көтөрүш үчүн сөзсүз түрдө суга түсүү эң негизгиси талап кылынат. Мына бүгүнкү чоң Чүй каналы боюнча көп жылдан бери Чүй каналы реабилитациядан өтөлөк. Буга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнүп, кандайдыр бир инвесторлор тарабы болобу, же грантовый тараптар болобу, бир жолун таап, бир муну чечишибиз керек. Суга түсүү боюнча БСР, БДРлерди уюштуруп, биз суу сактагычтарды курушубуз керек. Тез аранын ичинде. Урматтуу шайлоочулар, мен сиздерге терең кайрылам. Бул шайлоону биз бүгүн күндө таза шайлоо менен өткөрөлүк. Элибиз журтубуз көп жылдан бери ушу эңсеп келген нерсени тарых үчүн, журт үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн чыныгы атылдык милдетибизди аткарып, 28 ноябрь күнү келип, Кыргыз элибиздин келечегине өзгөрүү жасаш үчүн чыныгы добушуңуздарды бериңиздер суранам. Биз сөздөн ишке өтөбүз. Иш менен Кудай буйруса элибизге көргөзөбүз. Элибизге жана кызмат кылып иштеп беребиз. Карапайым калк үчүн, калың журттун көйгөйлөрү үчүн чечебиз деп биз чоң демилге менен, чоң ийгиликтүү программа менен баратабыз.